диктор Айпери Жашылкова Осмонкулова. Анда КТРКда иштеген, журналистика болчу, биз менен чогуу иштеген деп. Аябай белгилүү журналист болгон убактында деген да. И говорят, вы ее историю не знаете, все над ней смеетесь депчи. Коллегасы көчөдөн көрүп калып, акмак, сен кандай аял элең, эмне янтып калды десе, ошо кайра эле күлүп койду. Тагдыр да бул. Базардагылардын айтымында, бул айымдын ичинде дагы эле ошол журналист кыз жашайт. И самое интересное, она постоянно тоналкой мажется. Это у нее, видать, осталось, что красить надо. Камераны, микрофонду сагынасызбы? Деде. Телевидениенин астына барып келем атайын. Алып, премьер жактан телевизор көрүнүп турат го. Ал жерден карайм, анан өзүмдүн экинчи этажда отурган күндөрүмдү сагынып ыйлайм. Өзгөчө ачык түстөгү көйнөктөрдү кийип алат. Тулку боюн дайыма түз алып жүрөт. Филологический отделение журналистикада окуп бүтүрдүм. Бактыбек Мамытов, Ала Тоодо иштеген Роза Султановалар, Аракеп ушулар менен иштедим. Очень такие острый репортаж жасачу эме деп. Ким ошондо жетекчи болчу КТРКда? Кыяз. Ол да Кыяз Сатаров. Жакшы иштерди иштеген, жакшы жердин кызы болгон деп айтышат өзүнүн жердештери. Сен сумсулугусуң. Өзүң баркың билбейсиң. Өзү кыйналып көчөдө жүрсө дагы, көчөдө жаткан бомждорду курсаган тойгузуп коет. Авария отоздум бар. Ол кезде бүт киши өлөт. Журналистика мени үйрөткөн. Кыскадан нусканан кийингенди, басканды, жүргөндү, сүйлөгөндү үлгү алдым. Болот Макетаев көз тагдырдан мен деген передачаны алып чыктым. Бактада анда Бактыбек Мамытов былтыр төрө болчу да. Кайра келдиңби сагынып дейт. Ооба мен келдим деп анан. Эми билбейбиз да жашоодо ар кандай эртең үстүндө эле күнүбүз кандай болуп кетерин билбейбиз. Күнү саталашып калдым. Бүгүн бактылуу болуп калдым. Кыргызстанга ыраазымын, анан кыздарга ыраазымын. Жок, мен бүгүн бир асманда учуп жүргөндөй фантазиялар болот го, жана кинолордогудай, ыңырдай тажадым бул жашоодон. Бирок намыс үчүн жашашым керек болот. Сагынасың. Ушундай өмүрүм бар. Ош базарынын тегерегинен бул инсанды балким көргөн чыгарсыз. Элдердин айтымында бул айым кезинде белгилүү журналист болгон. Көз көдүргөн сулуу диктор болуп, чоң телеканалдардын биринде иштеген дешет. Коомдук иштер боюнча телерадио корпорациянын кызматкери диктор Айпери Жашылкова Осмонкулова. 1975 апрель. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Өзүн Айпери Осмонкулова деп таныштырган бул айымды бул жактагылар Жади деп таанышат экен. Бир кезде ал телеканалдын жүзү, эл суктанган алып баруучу, журналист болгон дешет. Бирок тагдыр анын өмүрүнүн барактарын шамалдай айдап, азыр ал минтип, базар аралап, кээде бийлеп, кээде өзүнчө сүйлөп жүргөн бир аялга айланган. Бүгүнкү чыгарылышта дал ушул өзүн Айпери Осмонкулова деп таныштырган аялдын тагдырын баяндайбыз. Бир күнү таксиде баратканда айдоочу мага дал ушул айым тууралуу маалымат айтты. Аябай кызыктуу маалымат. Бир кездери аябай белгилүү бир телеканалдарда иштеген, аты чыккан, сулуу сонун бир журналист болгон, катуу көз тийген дешет. Аябай жакшы материалдар даярдап жүргөн деп айтып калды. Дал ошол күндөн тарта мен бул айымдын артынан маалымат топтоп баштадым. Бир канча жолу дал ушул Айпери Осмонкулованы издеп келдик. Мына бүгүн тауып, азыр алдыда кенен жашоо баянын, өмүр баянын, татаал турмушун өзүнүн оозунан угабыз. Көп жылдан бери тааныгандар Айпери ак көңүл, беришен, аябай жакшы адам. Үй жайсыз калган кишилерге жардам берет. Бул көчөнү кышта ушул багат. Ач калгандарга тамак, кийими жокторго кийим алып келип берет дешти. Бул нерсени өзүбүз да күбөсү болдук. Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Кече келдим беле? Ооба. Саламатсызбы?
Таанысызбы? Айтерini. Uzun свадебный көйнөктөрдү кийип. Базардын дээрлик баары тааныйт экен. Көптөгөн кишилерден сурап маалымат алдык. Көптөр мындан 1-2 жыл мурда соп-сонун жүргөн, убакыт өткөн сайын абалы начарлап атканын байкалганын жана бутун күйгүзүп алып күндөн күнгө басуудан кыйналып жүргөнүн айтышты. Мындай зыян Кийин бербейле кой, күндай Она любит прям как артистка, свадебные платья любит она. Я вот только поверхностно знаю что-то вот такое, что и все. А так билбейм, да, балам. Точно, когда, в какие года. Ну, я знаю, что это было в 90-х годах. И билем имею, что вот она травму получила. Анкины я как-то вот здесь продавала, и один мужчина такой солидный. Уж аябай белгилүү журналист болгон убактында деген, да? И говорят, вы ее историю не знаете, все над ней смеетесь, депчи. Она говорит, очень такие острые репортаж жасачу эме деп. И она что-то вот она, видать, ее, говорит, кого-то по чьему-то заказу ее избили или изнасиловали. Деп. И после этого она вот у меня ошондой болуп калган. Ну, раньше года был кичине жакшыраак болчу, а вот сейчас, видать, у нее, она же не лечится, болезнь прогрессирует. Еще она немножко иногда нормально байкуш ичет. И после этого сейчас уже эметип калдым, мурунундай тазараак кийинип, тазараак жүрчү байкушум. Азыр болсо Аябай мындай көйнөктөр кийген жакшы көрөт экен, да? Именно ошондой жакшы көйнөк, она свадебные почему-то она любит. У нее, может, это эстелигинде. И самое интересное, она постоянно тоналкой мажется. Это у нее, видать, осталось, что красить надо. Чачына бирдемкелер чаптаганды жакшы көрөт. Видать, что-то еще в разуме у нее осталось, какой-то вот части. Ошондон жакшы көрөт байкуш. А так эме. Вот так вот. А точную вот историю, мен просто уже такой солидный киши айткан, да, мага ушу жерде. Он книги иногда приезжает, покупает старые. И она ушел киши айткан, что вы смеетесь, говорит, это, ну, с каждым человеком всякая история может быть, депчи. Ну что? Спасибо, Эже. Эле кичине эмесинен тайып калды жол. Көчөдө жатса деле бакш эмелер шимпуңдарды кийме кийди эле. Анан арак ичип жана эле ортодо бир спирт болуп калды, ошо спирт ичип, таза ичпечи. Анан кичине эмесинен алдынан тайып калды да жолдусо. Эмеле, а бирок жайында бир 3 айга эмеге жатты. Психический больница. Биринчи жол жатты ошондо. Айтып жүрөм го, бир мындай жолукча чоң аял Бир кече деле Жакшы жерде иштегендер келипчи. Сен кандай аял элең, телевидениянын жылдызы элең деп, жоңго бир чакта мени жолдо бир жөнөкөй аял уруп аткан экен деп эле. Болду десем, бул мен менен иштешкен, бул мен кандай жылдыз жашынакай аял болчу, келетесиң карайсыз, айып берди тишинде сайшы. Buz görmek. Ne görmek? Öyleyse özürsün bir tane son nokta ötü sağ ol. Ha, çürüyüm. Kotoranda ben. Şimdi erken bile şaşık boyunca oğlum gel. Benim tatlım. Soğuk mu gelsin? Kaç paran soğuk mu gelsin? Antrenör koyup kaldı. Koysanız cümdüra. Biraz içelim de. Günlerde kaçsa almadım, iyiledim. Ya salona mı boyunca olsa? O amin. Бул күндөргө туш болору же туктаса түшүнө кирбегенин айтып көзүнө жаш алат да кайра заматта ыйлабашым керек. Душмандарым көп деп шылырап эмоциясын басып калат. Көрө албастар бут тосушту деп чырылдап улам-улам бирөөлөрдү күнөөлөп ыйлап атты. Günlerim oldu. Ömrümden tuğanama nasıl adam oldu. Kilahram oldu. İsterler Allah isterim sen göküne kuat versin Allah versin. İçten yine tutmuyor. Baklaşka derdi bu ya. Аны дээрлик баары тааныйт. Ал соодагерлерге кийимдерди алып келип сатат. Айрымдары кезинде күчтүү журналист болуп, көп кишилердин жолунан өткөн үчүн тагдырын талкалашкан дешет.
Ал эми бирөөлөр авто кырсыкка кабылып ушул абалга түшкөн дешти. Bularga uyan verişimiz gerek. Hop. Emin ile başım gerek de butuma güç gelir. Ben tartmayla koyayım. Tartmayla koydu ve tartma. Sen sumsuluğusun. Özün barkın bilmeysin. Bu yola da bilmeysin ana. Kurtka mende çok öyle tayper. Айпери ушул көп жылдан бери ушул жерде жүрөт. Мен билген эле 7-8 жылдан бери ушул жерде жүрөт. Жакшы келин мындай, анан башында аябай жакшынакай жакшы келин болчу. Кийин улам убакыт өткөн сайын ушинтип эле ичкиликке көп берилип кетти окшойт. Анан буну тааныган байкелер бар экен, жердештер. Алар келип бизге айтып калды, бул деген убагында КТРКда иштеген, журналистика болчу, биз менен чогуу иштеген деп. Анан өзү дагы көп ошентип айтса, биз көп ишене берчү эмеспиз. Анан өзүнүн жердештери айткандан кийин ишенип калдык. Ушул жакшы келин, эми билбейм, жашоодо ар кандай сыноо, турмуш бир оор кырдаалына эметип түшүп калганбы дейм да. Бирок өзүнүн эмелери, акыл эси ордунда, грамотный, жакшы келин. Келип сүйлөшүп калат, анча-мынча кийим берип коебуз, товар беребиз, сатып ал деп карап эметип буну тааныгандар аябай көп. Мурун ушул жакта бул менен кошо соода кылгандар бар. Мурун соода кылчу экен, э? Мурун ушул жерде соода кылчу экен. Кийин соода кылып жүрүп эле анан ошо айтат, аялдар менен мушташып ошо башына катуу эме жеп калган, удар жеп калган деп айтышат. Өзүнүн бир-эки жердеши келип макчап берип, интип кийинтип столовойго барып ушинтип кеткен күндөрдү да көрдүк. Алар айтышат, убагында аябай сулуу ушундай КТРКда иштеген журналист, ревизор, күйөөсү ревизор болгон деп айтышат. Күйөөсү казалып калган экен, э? Күйөөсү казалып калган, ревизор болгон деп айтышат да, биздин угушубуз боюнча. Анан берешен, кол ачык, ак көңүл, жакшы келин. Эми билбейбиз да жашоодо ар кандай, эртең биздин деле күнүбүз кандай болуп кетерин билбейбиз. Ошол Айпери жөнүндө маалыматыбыз ушундай, бизге көп келип турат. Ошо күн көп эле эмес ушул жерде өтөт да, үй жайы жок болгондон кийин. Анан мурун биякта иштеп кеткен үчүн бердегилер тааныйт, бирөө кийим берип коет, бирөө акча берип коет, бирөөсү курсагын тойгузуп коет. Негизи эле жалпы ушул Ош базарынын тегерегиндегилер баары эле тааныйт экен, э? Ош базарынын тегерегинде тааныйт, баары тааныйт. Московский Кулеваны кесилиш аябай пробка болот, анан ошол жерде өзүн гаимин деп туруп алып машиналарды өткүзүп, ушинтип жол бошотуп ошентип турат. Эч ким деле унчукпайт, баары билет да буну. Баары билет, баары жакшы көрөт. Ошол Айпери жөнүндө маалыматыбыз ушундай. Көпчүлүк эле укканыбыз, маалыматыбыз боюнча абагында жакшы иштерди иштеген, жакшы жердин кызы болгон деп айтышат. Өзүнүн жердештери бар, кээде келип көрүп калабыз, жердештери акча берип ошентип кетишет. Базардагылардын айтымында, бул айымдын ичинде дагы эле ошол журналист кыз жашайт. Эфирге баратам деп чачтарын оңдоп, кулакча кийип алып, бизге жаңылык окуп берет. Аба ырайын айтып берет. Дайыма жүзүнө таналака сүртүп жүрөт. Өзгөчө ачык түстөгү көйнөктөрдү кийип алат. Тулку боюн дайыма түз алып жүрөт. Шиш такалуу бут кийимдерге жакын. Камеранын, эфирдин инсан экени билинип турат. Ошол жактын тартиптерине көнгөн дешет. Ооба, биздин магазинге келип турат бул эже, жакшы эже, берешин, өзү кыйналып көчөдө жүрсө дагы, көчөдө жаткан бомждорду курсагын тойгузуп коет. Кто-то ей там, например, что-то даст, она ошону с двумя еще поделится. Одежду дает, не знаю, где она берет эту одежду, ей кто-то тоже, наверное, дает. Или, может быть, на мусорке она берет. Но для бомжей в зимнее время это самое то, да. Главное, жылуу болуп, ана курсагын тойгузуп эметип коет. Раньше ошо говорят, что работала на телевидении. Она биз эми, если, может, это вранье деп ойлойлу десек, ал деген буякта өтүп бараткан аялдар деле чогуу иштешчүбүз. Өзүнүн даже кээде туугандары жолугуп калат, аларды деле ошо магазинге киргизип, жок дегенде бир сэндвич же бир пирожок, бирдеме алып берип коет да. Билбейм,
көрдүм, ошо анан магазинге келет, кээде ошо 1-2 саат болсо деле отургузуп коебуз аны, хоть там бирдемелерди не то сүйлөсө деле, просто аны со стороны көрүп эметип атабыз, уже жакшы аял депчи. Если бы, наверное, у нее еще было бы больше возможностей, я думаю, она бы азыр деле бизди, например, бизге деле бакш үйлөрүңөр жок, какая-нибудь возможность болсо эле мен силерге берем ал үйлөрүңдү, мага эмне кереги бар деп. Ооруса да кээде ооруп калат, эме в больнице ошо жакында жаткан. Бирок все равно ошондой эле состояние менен, ошондой эле берешен болуп, ошондой эле кто-то даже ее обманет, она кайра эле ага күлүп, кайра наоборот эме менен как эме айтат го, аш менен ур деп ошентип эметет. Аш менен ур деп. Эжеке анан ошол айтып атпайсызбы, ооруканага жатып чыкты депчи, психикалык ооруканага жатып чыкты да. Ошого чейин кандай болчу, андан кийин эмне өзгөрүү болду? Ошого бул мындай эмелерин деле замечать этчү эмеспиз, мындай ооруганын, эметкенин. Анан в прошлом году 1-3 айга жоголуп кетти. Точно не знаю, но она в больницада жаттым деди, но оказывается она в психической больнице лежала. Анан бирок ошол эле бойдон эже как была, так эме жакшы эмелери, сапаттары ошо боюнча эле калды. Потому что мы со стороны көп эле көрдүк, көп эле ее там типа бездомныясың, же мындайсың, же унижать этишет, кийимдери тиги эме эмес болсо, все равно аларды эме көңүл бурбайт деле да. Жаңылык ошо айтып берет өзү, мен башында эмеде прогноз погоды берчүмүн депчи. Анан бизди монткен, анан бир популярный бир ведущийлердин аттарын айтат, илгерки ведущийлердин. Анан ошо просто эме бирөө бирдеме десе эле тагдырды эле күлүп коет. Өзү деле айтып берет, мен ошо күйөөм өлгөндөн кийин ушинтип калдым. А про детей бир эжелерим бар деп калат, бир ийнелерин көрүп калабыз. Анан про детей что-то көп деле эметпейт да, айтпайт. Про детей точно билбейбиз, балдары барбы жокпу. Негизи канча жылдан бери ушул жакта сиз билгенден? Негизи мен бир 7-8 жылдан бери, нет, где-то бир 6 жылдан бери точно билем да. Билесиз? Коллегасы көчөдөн көрүп калып, ит акмак, сен кандай аял элең, эмне янтып калдың десе, ошо кайра эле күлүп койду. Тагдыр да бул деп эле, анан жөн антпегин деп ал эжелер ишил муну с хорошей стороны деле айтып атышат да. Жакшы аял болчу. Алар коллегасы болгон экен, мурунча. Коллегасы, сен кандай аял элең, биз менен иштегенде деп ошентип. Даже, мне кажется, она, видимо, лидером была среди них даже, потому что жанагынтип эмете беришчү да, эмете беришет. Ой, сен кандай аял болчу элең, сен там лучше нас даже, ты нас бы еще поучила дегенсип айтышат да. Тагдырдын тайкы жолунан буту тайса дагы жүзүндөгү ошол эле сулуулук, ошол эле назиктик, ошол эле интеллигенттүүлүк сакталып калган. Айрым учурларда ал эч нерсе болбогондой баягы эле Айпир Осмонкулова болуп сүйлөп баштайт. Камеранын алдына олтуруп алып, эфирге даярдангандай түр көрсөтүп калды. Бир нече мүнөттөн кийин кайра өзүнүн жашоосунун чындыгына түшөт. Бул чоң баскан көчөлөр, анын жанынан жүзүн буруп өтүп жаткан тааныш бейтааныш адамдар, анан алыста калган эски жашоо. Айпир эже, салонго качан келдиңиз акыркы жолу? Барган эмесмин, бирок биз мурда телевидениеде иштегенде эме филармония бизди өзүбүздү киримдечи ошол телевидениеден анда диктор Бактыбек Мамытов, Гүлшан Молдоева, Роза Султанова
ушулар эми айта турайын аракеттер алар белки бизде телевидениеде бөлүмдөр эле анан биз пирамиданын өйдө жагы элек анан мен ошол кабарда отурдум анан азыр оголум өтө катуу болуп калды. Азыр болсо ошол күндөрүңүздү бир эске салып, сизди суп-сулуу кылып, сонун бойтолуу кийинтели. Биз дайыма Жика Садыр кызы менен кызматташабыз, иштешебиз. Буга чейин дагы мен өзгөргүм келет проектти чогуу алып барганбыз. Азыр деген бул жакка кирип, сизди боюнтурабыз, кийинтиребиз, сонун кылып жасайбыз. Рахмат сиздерге. Алла разы болсун, дашыл болсун, орозунай. Азыр Жика эже менен сүйлөшөбүз дагы. Сизге кандай макияж жарашат, өзүңүз менен кеңешип анан жасашат, Ооба. Жүрүңүз. Рахмат, Алла разы болсун, Ороз айында сиздерге телевидение кызматкерлерине Берке жанан ушул оператор балагана сиздерге рахмат. Жүрүңүз, бул жакка, бул жакка. Чапай болуп барат. Келиңиз. Жика эже саламатсызбы? Кандайсыз? Ороз айында сиздердин ишиңиздер ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Бул кыз мени кубалап жүрүп, эми Биз деген Тадак калбады, баарына сүрүп калдым. Анан бет ашмадан кишини жасап берип койдум. Ушул эле. телефондон да сизге айтып бердим эле да кыскача. Азыр өзүңүз таанышып, жакындан сүйлөшүп, анан кеңешип, кандай макияж жасайбыз, Менин атым Жылдыз, мына Садыр кызы Жика деген мен болом. Азыр болсо сизди сонун кылып сулуулайбыз. Сизге чейин да көп эжелерге сулуулук тартуулап келебиз биз Супер Кежи менен. Анан бүгүн сизди азыр сулуулап, сонун кылып кийинтип, макияж кылып, жап-жаш кылып жиберебиз. Өзүңүз эле жап-жаш келсиз. Фигурная, Буту менен күйүп калып проблема болду да. Айбай. Жүрүңүз анда, кириңиз. Мен акырын кирейин. Киребиз. Gülnur sakalına sokalım. Ova da. Sen bakalım. Bunu bir kez söyle azından istikrarlayın alayım. Ben de bakıp kaldım ağabeyim sen. Tırmağımın uyalata ben geçkele olumdu bir kapağından bulunan hazır kayra butum oruğunu basıp basıp bular kızların barını görüp bay bay süynüp razı olup Allah razı olup siz sen kolap düşsün de tittin ayva razı olup kalın tasılıp titler bolup anan uşul den soluma baylanıştı 10 yıl Kazakistan'da işlep geldim üye alıp üye olam dep tırstım bir almadım kıynaldım kız aytmak aytkandayım adam buluş öte kıyın, anı gün sayın adam bolu öte kıyın. Şon üçün Kırgızstanda ahvalları söz görüp, kişiler adamlar tabi kıynalıp kettiğini. Sizler de jurnalistler, men siyaktı buna kollegalarında aytam, men turmuştan desoltan men alıp kettim. Бүгүнкү күнүңүз кандай өттү? Бүгүн мен бүгүн бактылуу болуп калдым. Ана менин кыздарым менен бактылуу болдум. Периште жакшы кыздарым бар экен. 16 жаш, 17-18 жаштагы кыздар. Анан тигидерде Лейласы менен отурат. Аны менен да бактылуу болдум. Баарыңарга тынчтык, өмүр улуу эме Наурыздын айында бардыгы жакшылык болсун, Алла ыраазы болсун. Мен могу кыз үчүн сиздерге өмүр бою ыраазымын. Көп жашагыла, ата-энеңер менен бактылууга. Биринчиден сол экен, андан кийин актылык. Баарыңарга бакыт талай, келечегиңер астыда болсун, жакшылыктар болсун. Болду сөз. Фамилия аты жөнү таштырып коела мага.
Садыр кызы Жылдыз. Азымны кочлай касмени, азымны карматуна Сиз ошо диктор экен деп атайын мындай пиджак берет экен. Костюм. Азыр жок, мен түшүрүп алсын. Сизге кичине болсо дагы биздин салондон атайын жана көйнөктөрдү карап келип кызыгып калбадыңызбы? Ошого могу кийип турган көйнөгүңүздү анан могу пиджакты подарок этип коеюн. Эме кетирип кой. Фамилия аты жөнүңүздү таанышып койсо бул эмелерге операторлорго. Менин атым Жылдыз, ушул салондун негиздөөчүсү болом. Сизге болсо ошо биз негизи эле көптөн бери эле бул жак менен ушундай өзүбүздүн проект бар. Атайын мен өзгөргүм келет деп сизди бир күн болсо дагы сизге жылуу маанай тартуулап, макияж кылып, негизи айымдарга өзүн карап макияж кылса эле мындай аябай бактылуу болуп калабыз го. Ошондой кичине болсо дагы сизге бактылуулук тартуулайлык дедик да. Мен сизге жакса болду. Могу кийимдерди биздин атыбыздан кийип коюңуз. Бул дагы пиджак. Келиңиз үстүңүздөн кийип алыңыз. Жаз келатат. Рахмат. Жазында Алла разы болсун. Сиздер журналист болчу деп уккан анан сиздер журналисттердикиндеги образдарды тандадык атайын сизге. Сен аты фамилияңды айтып койсоң, мага жардам берген кыз азыр айт. Адина Абсаматова. Айт. Буга бек Адина Абсаматова. Катыр. Мындайда мен Кыргызстанда дикторлор Бактыбек Мамытов, Гүлшан Молдоева, Роза Султанова. Ошол биз телевидениеде эки тарапка бөлүнөбүз. Пирамида бир жагыбызда орус каналдары. А биз Кыргызстанда Алатоодан мен кызы Жылдыз, анын жанында отурган коллега жолдош кыздарына, кичинекей кыздар иштейт экен, 18 жаштан 16-17 жашка чейин. Анан менин могу оператор кызыма рахмат, Алла разы болсун. Кыргызстан баарыңар аман болгула. Ушул кыздарга өмүр бою разы болуп калдым, анткени мени көтөрүп койду. Мен Кудай астында ороз айында бүткүл Кыргызстанга разымын, анан кыздарга разымын. Жакшылыктарды тилейм. Садыр Жапаров тайке болотун, айтпайм, бирок эми ал кишиге да ташибке рахмат. Кыргызстанда абалдар соңолуп атат. Могу балам отурат, кызым отурат, өмүрлөр сулмосун. О мен Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анткени иштей албай калдым, чай больницада болсом, бутум ириңдеп кана күйүп калып, атайын зап болгонун айтпайм, мен таркып көп кайгырып башым керек. Кызыңыз келсин ушул сертификат менен, азыр мен печаттарды бастырдым. Пакетке салып берем. Пакетке анан мен кичинекейин дагы. Кичинекейин. Сен соғыстырбайсың ба? Түнөдө талгыз. Кызым өкөнгө. Рахмат эже. Жана Алла разы болсун, мен мактанам муну подружкаларыма. Бирөөлө карматпайм, бирөөлө бербейм. Сандыкка эдем апартып катам. А муну хайратка солута терсин. Жок, алып келсе кызыңыз келсин. Таныштырайын. Айсуну. 2000 берем. Мен өзүм 1975-жылы Нарын обласы Актоо районунда Баятоодо төрөлгөм. Мектепти Баятоодо Ломоносов атында мектепти бүтүрдүм. Эң жакшы окууда бүтүрүп, 94-жылы Кызыл Улуттук филармония артындагы Жусуп Баласагын атына университетте филологический отделение журналистикада окуп бүтүрдүм. Очный. Эң жакшы балларда биринчи Шарапат Турдакунова радиодон баштадым. Андан кийин телевидениеде диктор Гүлшан Молдоева, Бактыбек Мамытов, Алатоодо иштеген Роза Султановалар, Аракеп, ушулар менен иштедим. Пирамида бир жагыбыз болду. Мен Кыргызстан Алатоого барда бүт өзүм жакшы иштедим. Анан уюм жолдошум каза болуп калды. Анан жолдошум Токмокто военный болчу, таможенныйда иштечи. Ал Алматыдан келаткан эки этаждуу автобуста авария өзү болду. Мен ар бир ушакка кабылдым. Мен авария болгон эмесмин, ал өзү болгон. Ошондо мен боюмда калып калган кызым. Анан азыр Айсылуу чоңойду. 2001-жылкы кызым бар. Анан мен ошол жолдошум каза болгондон кийин Алматыга иштейин деп, уялайын деп кетип, ала албай калдым. Эжемдер мага жардам бербей, туугандарым жардам бербей койду. Анан больницага түшүп калдым, оорудум. Ошондо сиздин карьераңыз кайсы жылдары жыйынтыкталды? Кайсы жылдан баштап иштебей калдыңыз? Азыр
Төрөгөндөн кийинби? 2003'tür. 2005. 2005. Ага чейин иштедим. 2005, 2006 ошо. Ошондо сиз 2001-жылы төрөдүңүз. Төрөгөндөн кийин да сиз иштедиңиз, кайра барып. Анда 2005-2006 жылга чейин иштедиңиз. Ким ошондо жетекчи болчу КТРКда? Кыз. Ол да Кыз Сатаров. Андан кийин жана таппайтам. Молда Кыз Сатаров. Мен ошол учурда Акаевдин учурунан бери мен иштедим. Анан менин курсташым бар эле Нурдин Мотоев. Ал курсташым ошондо мен бюджетте окудум. Очный, заочный эмес, очный окудум. Баларды жакшы окуп, Мамбет Сарып деген агайыбыз бар эле. Основной журналистикадан сабак берчү. Матказиев агай болсо, ал болсо Матказиев философиядан берди. Психологиядан Чынар Усупбаева берди. Мага зачеткама кел алып кел. Айперосмонко деп бат-бат эле мага киргизбей туруп сразу коюп берчү. Зачеткама. Мына ушундай жакшы тартипте өзүм. Кандай материалдарды даярдачусуз сиз мурун? Биринчи мен радиодон баштадым. Бөөк сенин жомогумду баштадым. Биринчи мен радиодон баштадым. Анан радиодо Бөөк сенин жомогумду алып барчумун. Анан Бөөк сенин жомогумду алып бардым. Жалаң кичинекей балдардын, бала бакчада балдардын ошолордун таржымалдарын эме кылып, курчак театрлар, ал кезде курчак театрлар болду эле. Анан кайра телевидениеге өттүм. 3-cü kurstan başlap birinci radyoda da жүрө бердим, бирок кайра телевидениеге өттүм. Телевидениеде мен дикторлар менен иштегиче Ала Тоо кабарга барып, Роза Султанова, Аракеев, Макетаев ушулар менен иштедим. Радиодо, Ала Тоодо кабарларда бат-баттан окуп, убакыттан кечикпеш керек. Операторлар турат, прямой эфирге 1 минут кечикпей, ошол бизди карап турат. Телевидениенин астында милициялар турат, миграционный карашка сыяктуу ошолор менен кирип, паспорттар менен кирип, бөлөк бирөөнү деле киргизе бербейт. Анткени бизде ошондо тартип өтө катуу эле. Мен азыр көптөн бери бар элекмин. Ошо Казакстанды жүрүп бир гана Россияны көрө элекмин. Ошол. Андан кийин сиз ошо Казакстанга кеттиңиз, ал жактан соода саттык менен алектенип баштадыңыз. Мен аяққа барып магазинге сода кылдым. Магазинде кассада отурдум. Хозяйка өзү химик мугалим экен, күйөөсү военный экен. Мени магазинге кызым мектепке барчу эле. Анан ал мектепке кетет школго. Мен Казакстандын тилин билбей кассага отурдум. Кассаны кызы үйрөттү. Ал мектептен келет түштү Айсулуу. Анан мага жардам берчү. Казактын тилин бүт үйрөнүп биттим. Жакшы билем казак тилин. Анан кытайча билем, тоңганча билем, кичине, бирок аларды деле көп эмес, мен мактанбашым керек. Анткени адам баласы мактанса өтө өспөйт. Эмнеден улам, качан биринчи жолу ошо спирттик ичимдик ичип ошол жака качан барылып мындай? Азыр эми түшүндүм. Мен больницада 3 ай дарыландым эле, анан могу бутум уюп калды деп шылтоо менен декабрдын 20-ларында иче баштадым. Ошондон бери ичиптим. Мурда ичпейт эмесмин, дагы вино да ичмесмин. Эгерде даже вино или пиво ичсем эле шишип кетчүмүн буртейп. Өзүм организмим жакшы эмес да. Даже мен күйөөмдү сигарет чеккен үчүн менден тил окчу эле ошондой болгон. Анан кечирип койгула мен ошо ичкилик. Анан туугандарым көрүп базардагылар шылдыңдап бул алкаш болуп калды, бомж болуп калды деди. Илебай. Ушундай күндөрүм болду. Кыйналдым анан. Ошондо кызыңыз бар сиздин? Ооба, бир кызым бар, Айсулуу. Кантип Айсулуу азыр? Ал азыр мындай боюнда Лейласы бар, анан үйүндө. Тоңушта. Сиз катышасызбы, сүйлөшөсүзбү? Жок. Неме, аны эжемдер бакканда айлап көтүндө кыз аскер анан. Мага эже деп айтат, анан жок эметет, бирок көзүнөн коркуу, анан барып кафелерине жина, кафеде иштейт анан. Каненеси начар, анан күйөөла дагы экөө уруша кетип, бир ай мурун. Эми турмушта үйдүлдү болду мен.
мени эми карап келатат, эми түшүнүп. Анан өзү намаз окуйт, мен жакшыраак машина айдайт, өзүнүн иши. Мен аларга келишпейм, алардан 1 сом сурабайм. Өзү кээде болуп калса, мен эже деп берип кетет. Меңиз чай ичиңиз, ара ичиңиз деп калган дагы. Сол кызым бар. Ошол. Эжеке, камераны, микрофонду сагынасызбы? Мен ошо ыйлайм. Кээде телевидениенин астына барып келип атайын. Эме через 1 күндө, 1-2 күндөн кийин анан барып алып, пирамида жактан телевизор көрүнүп турат го. Ал жерден карайм, анан өзүмдүн экинчи этажда отурган күндөрүмдү сагынып ыйлайм. Атайын УТРКнын ошо мекемесине барып, көрүп, сагынганда эстеп келесизби ошо өзүңүздү? Анан былтыр бардым. Бактада анда Бактыбек Мамытов былтыр төрө болчу да, диктор. Анан бул кирип барат, бир салыспа агай дейбиз да, бизчи сыйлайбыз. Эме Эже Байке деген жогал кыргызча бар энд. Кандай самалсыз десем, самалчы дебим. Кайра келдиңби сагынып дейт. Ооба, мен келдим дедим. Анан менде азыр убакыт жок эле, мен программа окуганга кирип бардым деди. Мына сагындым о мен. Мен кичине сүрүнөчү. Келиңиз, муну кичине чогуңуз, Микрофонду сагынасың. Ушундай өмүрүм бар. Жок, мен бүгүн бир асманда учуп жүргөндөй фантазиялар болот го, жанагы кинолордогудай. Мен таң калып атам, аябай анан ыраазы болуп калдым. Мен бул күндөрүмдү унутпайм. Анан сүрөткө дагы тарткыла, жакшылап түшүргүлө. Кыргызстанга таратып коебуз. Азыр сиз бул жактан чыгып, биз сизди жеткиребиз да кайра. Анан мындан ары дагы жок, эми барбайм. Бүгүнкү күндөн кийин мына сиздерге сөз берем. Менде катачылык кетти, ушу буттун айболду эптеп, бириң магып, анан эптеп ден соолугум эле чыңалайм болду, кымыз ичип болду, бул жолдон чыгам. Болду, мен абамынан атырат. Эжеке, биз деген азыр бул берүүдөн кийин балким сизди издеп барып калышат да Ош базаргачы, анан барып калып, жардам берейин деген болсо, баарын жардамын алганга аракет кылыңыз, Мындан ары жашооңузду түзөп кетиңиз. Сиз деген мен көптөрдөн уктум, аябай белгилүү, күчтүү журналист болгон депчи. Балким жаштарга өзүңүздүн үйрөтө турган кеп кеңештериңиз бар, Сизде деген тажрыйба көп. Ошону сиз деген дарыланыңыз жакшылап, ден соолугуңузду чындаңыз, бутуңузду. Ырдаччымын анан. Ырдачы, ыржашчы деп айтышты сизди. Курпалаштарым Москвадан издеп келген экен, мен больницага жаткандан кыйналып кеттим. Кийимдерим жуялбайм, носким жуялбайм, колум жуялбайм, азыр келатчумун. Ошол эле кыйналып кеттим, ден соолуктан только. Ошо кызым. Тайтсам болобу? Кеңеш жей бериңиз ичерибиз. Ушундай. Роза болсуңар, канча да атасыңар мени карап. Жок, жок, иче бериңиз. Ошо мен уялгам. Ичерибиз. Жатасың. Ошол анан чармачылыгым ушинтип өттү. Ал кездерде ошол Бактыбек Мамытовдор ушулардан мен үлгү алдым. Болот Макетаев тагдыр жана мен деген передачаны алып чыктым. Ал тагдыр жана мен деп анан студенттердин баарын Политехник институт, университет баарын чогултчум. Мен чогулткан кыздарым Турцияда жүрөт азыр. Ал Азыркы белгилүү журналисттерден кимдерди сиз үйрөтүп жаныңызда жүрүп калды? Мен Чынар Гапарова сизден кийин келди окшойт, Ал кийин келди. Ал мен эме Айнура Эсенбаева, диктор. Айнура Эсенбаева, казармандык. Ал мен окуучу болгон. Эме окуучу, мен үйрөтчү болгом. Анан ол келгенде эле программа шашы окучуда мен Айнурга айткам. Сен окуган биринчи отурганда студияга киргенде буттан баштап бизде телевидениеде күндө которулмай, күндө кийимдер 5 жылкада турат. Ал үйүң эс тиги гардеробтон алган тигини кие берген, андай эмес анан. Ал Эсенбаева өзү татынакай, Аккудай сулуу кыз, муну Жемпеттен тандап алышкан. Эме женский факультет Арабаевтан. Анан мен алып келдиргем. Андан кийин мен дагы диктор издей баштадым. Андан кийин дагы бир ким эле, мен азыр унутуп атам. Дөмбүлө Оштон болчу. Анан Роза Султанова айтты, айперсең бар эле, алып келип атасың депчи. Эмне болду десем, сиз эме эртең менен бизди
çıkırat kıyasadan. Geçen niçin Kırgızstan'da havaldarızdı, niçin Teletayip'ten programmalar turmaz gitti. Bizi uşak. Anan oşan barına açılatıyoruz. Ankeni köp sürüyoruz gerek. Meli alatodu işteysin, meli bırak şu jurnalistikamen yürütkün. Kıskadına, nuskana giyingendi, baskandı, jürgöndü, silegöndü ürün olgan. Şu basırım. Rahmat. Şu, ben şu tattırgı güngüm. Düşünelim durmuşumlar şimdi, özüm durmuşuma yakınçılık болып kaldı. Ben özüm getir alam. Сиздин ошо жолдошуңуз ревизор болду деп айтышат го. Алар калп айтат. Военный болчу. Токмок Дулнара мосту иштейчи да. Мосту. Анан таможныйда иштейчи. Анан Алматыдан автобус чыгат эмеден. Көлдөн. Эки этаждуу жана Кытайдын мындай. Анан ал таможнядан билбей чыга калат. Мен боюмда бар анда кызым. Анан чыга калат. Авария автобус бар. Ал кетет бүт киши өлөт. Boyunda var katınlar buna taможнада. Şemesler men bunlara Moskova'da erten üstünde varasam. Şön tip men üstünde yok günlerim. Ал жерде ушу жолдошуңуз да ошол жерде каза болду. Анын башы кетет да. Автобус полный эметет, лом менен чыгарып кыйкырып бүт киши өлөт Казакстан балдары кишилери, боюнда бар келиндер. Кайсы жылы болду бул? Мен кышты 2001 төрөдүм. Анан ага чейин болуп атат да. Ошо 2000 жылдарын Мен ошондо жолдошум каза болуп калды. Анан мен Казакстанга айлачык иштеп кеттим. Баклажка дердим, бузор дердим, авариядан. Авариядан. Жолдошуңузда ким бар болчу мында? Куатадан автобустар келатат. Эме эки этаждуу. Аны сүздү. Анан мен кызым боюнда калган. Күйөөм авария болгон. Мен авария болгон эмесмин. Бул башы жарбай. Телевидениеге иштебей калды деп айтышты. Мен андай болгон эмесмин. Күйөөм авария болгон. Анан ал өлдү, каза болду. Adamlar beni çabanladı. Hayvan çabanlaştı. Neye? Kuyum kasa oldu. Bu avarada bunda bakan mesleğe alan dedi. Şu götüğümü Oşpazada uşaktan bırak benim toğuş dedi. Boğan içken günden bar geçirip kovlaudayız. Сиз деген айтат го жолдошуңузду эстеп мындай мүрзөгө бат-баттан барып турат дейт, Куран окутуп. Al turам. Mescitke de bat barım. Anan 5. Cuma namaz gündür mescitke bat barım. Anan ben ошол сайын адамласымдайда канчалык кемчилик алсаң, канчалык кыйынчылык тартмесең, ошону Кудай Таалам өзүнүн берет, бирок калп айткандарды Кудай Таалам өзүнүн жасалайт. Алла разы болсун, Алла жакшылыгын берсин, амин. Периштерим колдойт. Чоң апам раматлык мени бугу менен түстөн менен чоң айткан. Анан чыңды айтматым фильмдегидей жана ак кемедегидей мени деп бешикке салып ушундай мени чоң айткан. Бирок апабыз, энебиз, мамабыз төрө эле койгон. Анан ал мектепте иштечү ал киши. Азыр каза болуп калды былтыр, ошон үчүн мен көп бордум. Мен ага мүрзөсүнө топурак салып албадым. Анан ал апам да төрөгөн. Эмчек берген. Бирок түшмө ушул күнгө чейин кирет. Анан мен ойлоном, толгоном. Анан больницага деле жөн жата алган жокмун. Элдер айттыр. Айбер ушинтип деди, мостун астынан эмчектер тартып өлүгүн деп тайкемдер бүт ыйлап элдерди баары кыргыз болуп ыйлап. Сиз өлдү деп барып бөлдүгө чыгарып салышкан экен да. Сиз анан 3 айдан кийин кайра келип көчөдөгүлөр анан чиним келди, анан иче баштадым. Чиним келип анан базар жагатындар кетип барсам, бабамыш алкаш отурат деп коет. Кийимдерим баары кир, кыш суук. Бабамышка бош болуп кеттир, алкаш болуп калыптыр деди. Мен ошолорду кайра намыстанып өзүмдү жогору карай көтөрдүм, кыйналдым. Бирок адам баласы сындалган сайын, жамандык сөздөрдү айткан сайын орустар айтат, отца человеком поставить, я говорю, ушундай митти да. Болуп кетти, алкаш болуп калыптыр деп аялдар мени эметип, даже алкаш болмуш балдар деле мени
издевать этип сөгүнүп сагынып кетип атышты. Сен бурбак алган катынсың депчи. Аябай жаман сөздөрдү эми алар. Мен өзүм окууну бүткөн үчүн өзүмдү терең карадым. 9 класска чейин кыргыз мектеп бүтүргөм. 10 класста гимназиядан окугам, бияктан орус мектептен орус классташтарым да бар. Мына кызыл школдо директору мен классташым. Орус мектептеги классташтарым бардык жерде жакшы иштеп жардам берип турат бүгүнкү чейин. Кыргыз классташтарым жолуксак болот эле, анан келсек болот эле дейт. Мен бирөөнү да көрөлөкмүн, алар да жакшы иштеп атат деп. Кыргыз классташтарым деле орус классташтарым баарын жакшы көрөм. Сиздерди ал. Эми акыркы суроо, кыялыңыз эмне? Биринчиден солугум, экинчиден мен деле адам болгум келет, мен деле боорума аягымды кыскым келет деген ырдай тажадым бул жашоодон. Бирок намыс үчүн жашашым керек болду. Эч маселе болду. Күн ара телеканалдын короосунун жанына барып, тосмонун артынан экинчи кабатты карап, өзүмдү эстейм. Сагынам ошол күндөрүмдү. Дал ушул сөздөрү мени өзгөчө таасирлентти. Айперни көчөдөн көптөгөн тааныштары көрүп калат. Айрымдары урушат, тилдешет, айрымдары баш чайкашат, бууру ууруйт. Айпери арга жооп кылып жөн гана күлүп, тагдыр экен деп коет. Жөнөкөй, кайдыгер, тагдырга баш ийген күлкү менен. Айпери үчүн азыркы жашоо жалгыз чындык. Ал убакытты унутта калган ирмемдеринде жашайт. Бирок анын үнү жок. Тек гана өткөн күндөрдүн эски жаңырыгы угулгандай. Жүрөгү сыздап турса дагы сыр бербей. Кебетеси өзгөрүп кетсе да, ичиндеги ошол күчтүү аял калгандай. Бара жаткан багытыбыз ар башка. Анын ичинде бакытка карай, батышка карай бара жаткандар бар. Түз кетсең жыргайсың, болбосо ыйлайсың деп так чекитин көрсөтүп берген картабыз болбогон соң тагдырдын тайгак жолунан тайып кеткендер толтура. Бүгүн дагы бир аянычтуу тагдырга чогуу күбө болдук. Муну менен чыкпайын, жакка чогум. Жакты бүгүнкү күн сизге? Бүгүнкү күн рахмат кызым Адина. Жалал обласынан болсун. Мен Алла разы болсун. Мындай мен бир туугандарымда мынча жакшылык кылган жок. Алла разы болсун. Жакшылык сиздерге. Бүгүн карманыбызга бир аз да болсо кубаныч тартуулай алдык деп ойлоймун. Өмүрдө бактылуу жашоо болбойт. Бактылуу сааттар, учурлар болот. Айпери Осмонкулованын алдыда мындай сааттары дагы көп болот деп ишенебиз. Карманыбыз менен байланышууну кааласаңыз, бизден редакция жардам берет. Болбосо Ош базарынын тегерегинен жолуктуруп калууңуз ыктымал. Ал эми биз Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясына байланышканыбызда Айпери Осмонкулова тууралуу архивде маалымат жок экендигин айтып, бул айтылгандарды тастыкташкан жок.